мыкты үч тажрыйба менен тааныштырабыз. Бул биринчи тажрыйбабыз бул программа боюнча бул Кочкор районунун Көкжөр айылынын өкмөтүнүн аймактык жаштар үчүн спорт кызматын уюштуруу тажрыйбасын президенттар жумушчу тобунун лидери Оңконоев Мирбек байкебиз түшүндүрүп берет. Маалымат айтып берет ошо боюнча. Ошондой эле экинчи президенттарыбыз программа боюнча бул Осмонкулов айылдык аймагынын органикалык продукциянын өнүктүрүү калктын аярлуу катмарынын үчүн кошумча киреше алуу булагы президенттар Иманалиева Асулбү Талды булак органикалык аймагынын координатору болот. Жана ошондой эле үчүнчү тажрыйбабыз бул болсо Нарын шары Жашыл шар. Ар бир жаран бирден дарак деген бир жакшы тажрыйбабыз болгон. Ал боюнча бизди президенттар Мукашева Нурзада, Нарын шарынын мэриясынын пресс катчысы. Бул 3 презентация менен бүгүн тааныштырабыз. Ага чейин кыскача өзүбүз жөнүндө тааныштырып кетсек, менин аты жөнүм Астаров Данияр, Борбордук Азия жергиликтүү башкаруу академиясынын тең платформасынын координатору болом. Бүгүнкү күндө бизде Борбор Азияда жергиликтүү башкаруу академиясы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана жергиликтүү жаамат лидерлеринин потенциалын өнүктүрүү бул негизги максат болуп түзүлгөн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун академиясынын негиздөөчүлөрү бул Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын союзу жана өнүктүрүү институт саясат институту болуп саналат. Биздин өнөктөштөр USAID-тын ийгиликтүү аймак 2 долбоору менен иш алып барабыз. Бул жерде тыгыз иш алып барып ошол тажрыйбалар менен тааныштырабыз. Биздин платформанын негизги максаты сиздерди кандайдыр бир мына Кыргызстан боюнча 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу болсо, ошонун ичиндеги ийгиликтүү тажрыйбалар менен таанышып, жеринде кандай көйгөйдү кандай чечип атышат, маселени кандай карап, кандай жолдорун таап атышат, ошол боюнча тааныштыруу. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 24 жергиликтүү милдети бар. Бардык милдеттер бирдей эле, бирок ошонун жолдорун кандай чечип атканын, ошол жөнүндө кандай иш мыкты ийгиликтүү тажрыйбалар болуп атканын ошо менен тааныштырабыз. Бул жергиликтүү маанидеги мыкты тажрыйбаларды биз мыкты тажрыйбалар порталынан алганбыз. Портал жөнүндө айтып кетсек, порталда 170тен ашык мыкты тажрыйба бар. 300дөн ашуун бул жерде документтердин мыкты үлгүлөрү бар. Ошолор менен да кийинчерээк кененирээк таанышсаңыздар болот. Кыскача менде ушундай. Айнурайым, сөз сизде. Рахмат, Данияр. Сиз маалымат берип өттүңүз. Рахмат баардыгыңызга. Урматтуу катышуучулар, сизден бир гана сураныч. Ушул 3 презентация баардыгы аягына чыкканча катышып, тиешелүү суроолоруңуздарды берип, жоопторду алып, ошол презентаторлордун эгерде керек болсо практикалары кызыктуу, пайдалуу болсо, эгерде сиздерде дагы ушундай тажрыйбаларды ишке ашырабыз деп жаткан болсоңуздар, ошо контактный телефондорун баардыгын алып, тиешелүү суроолорду тактап алсаңыздар сураныч. Мен билем баарыңыздарда жумуш көп, баарыңыздар азыр жер жумуштары, башка жумуштар, өзүңүздөрдүн түзмө түз ишиңиздерге байланыштуу жумуштар өтө көп, биз билебиз аны. Бирок бул иш-чараларды биз сиздер үчүн уюштуруп жатабыз, ошондуктан сураныч. Иш-чарабыз 2 саатка арналган. 2 саат убакытты бөлүп, ушул иш-чарабызга толук катышып берсеңиздер. Анан сиздерге Данияр айтып өткөн порталга ушундай эле мыкты тажрыйбаларыңыздарды бизге жөнөтсөңүздөр, биз дагы сиздердин тажрыйбаларды порталга жайгаштырып, анан ушундай онлайн семинарыбызга программасына киргизип, республика боюнча сиздердин да тажрыйбаларды жайылтканга биз даярбыз. Ошондуктан сураныч, эгерде ушундай мыкты тажрыйбалар бизде дагы бар, жергиликтүү маселелер чечилүү боюнча, кызматтарды жакшыртуу боюнча бизди дагы ушу жайгаштырып кошсоңуздар десеңиздер, бизге байланышсаңыздар болот. Баарыңыздарга кубанычтабыз, жардам бергенге биз дайым даярбыз. Ишиңизге ийгилик, анда бүгүнкү семинарыбыз ийгиликтүү өтсүн.
Рахмат. Айнур айым. Анда бүгүнкү биринчи презентацияга өтсөк. Биринчи презентациябыз бул Кочкор районунун Нарын областуна караштуу Көкжар айылындагы иш тажрыйба болот. Мыкты тажрыйбанын бири. Ошол боюнча Миребекке бердесизби? Анда сөз сизде. Мирбек мырза, мени угуп атсаңыз, сиздин презентацияңызды жайгаштырдык. Ошол боюнча презентацияны баштай берсеңиз болот. Презентация бир программа боюнча 10-15 мүнөт дегенде болот. Анан суроо жоопко өтөбүз. Суроону кийин ошол презентация жыйынтыктагандан кийин активдүү катышып суроо берсеңиздер болот. Мирбек мырза, сиз чаттан катталдыңыз, бирок сиз бул жерде микрофонуңузду кошсоңуз, сизди укпай жатабыз. Урматтуу катышчылар, азыр 41 катышчы болуп турат, бирок чаттан каттоодон өткөнү 29 эле болду. Бир аз убакыт бөлүп катталып койсоңуздар. Мирбек мырза, бизди угуп атасызбы? Угуп атсаңыз, микрофонуңузду кошуп берсеңиз. Данияр, телефон менен байланышып көрүңүзчү, чалып. Хорошо. Урматтуу катышуулар, бүгүнкү күндө азыр Көкжардын бир аз техникалык бир себептер менен үнү кошула албай атат. Ошону азыр кошулганча, же болбосо кийинки презентация кыла береликпи? Айнурайым. Кеңешчи Данияр, убакытты кетирбей, уже 20 минутабыз кетип калды, илди кармабай. Экинчи презентатор баштай берет. Сезима экинчи презентация. Баштай берле, Абдырайым Ахматов кошулду. Анда кийинки презентациябыз биздин Талас областына караштуу Осмонкулов айылдык аймагынын презентациясы.
Асылбек айым. Коллегалар, экрандарыңыздарда микрофонду өчүп коюңуздар. Музыкалар чыгып атат, шум чыгып атат. Бири-бирибизге тоскоолдук жаратпайлы. Сүйлөгөн учурда эле микрофонуңузду жандырыңыз, башка убакта презентаторго бардыгыбыз тоскоолдук жаратпайлы, угуучуларга дагы. Сураныч. Рахмат, анда Данияр. экинчи презентацияга өтсөк. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Айта бериңиз, баштай бериңиз, Асылбек эже. Бизде дагы саламатсыздар жатасыздар. Бизде жамгыр болуп, интернет бирде өчүп, бирде күйүп, ушундай болуп атат да. Биз баштай берели. Биз Талас районуна караштуу Талдыбулак органикалык аймагында жашайбыз. Биз органикалык аймакка 2014-жылы киргенбиз. Биздин негизги багыттарыбыз органикалык продукцияларды өндүрүү, дары чөптөрдү өстүрүү, экотуризмди өнүктүрүү жана каада салттарды дагы калыбына келтирүү болуп эсептелет. Анан бүгүнкү менин презентациямдын темасы органикалык продукция өндүрүү калктын аярлык катмары үчүн кошумча киреше булагы. Ушул тууралуу сиздерге кыскача айтып берсем. Биздин айылда башка айылдардагыдай эле көпчүлүк айымдар жумушсузбуз. Анан кийин биздин органикалык аймак биокейджи тарабынан органикалык продукция өндүрүүнү окуп, үйрөнүп, топурактын составын, ден соолукка пайдалуу жашылчаларды өстүрүү, дары чөптөрдү өстүрүү, аларды сатыкка чыгаруу боюнча көптөгөн сабактарды өтүп келебиз. 8 жыл болду быйыл. 2 жылдан бери биз айыл өкмөтүндөгү пособие алган аярлык катмардагы келиндер менен байланышып, аларды сабактан өткөрүп, жашылча өстүрүүгө, өзүнүн үй бүлөсүн камсыз кылууга, сатыкка чыгарууга үйрөтүп келебиз. Андан тышкары аларды календула, мята, валериана өстүрүүгө дагы үйрөтүп, аларды сатыкка ярмаркалар аркылуу чыгарып келебиз. Андан тышкары дагы кол өнөрчүлүк боюнча көптөгөн сабактарды сайма сайы боюнча дагы бош убактыларына иш алып барууга ушул биокейджи федерациясы аркылуу окуттук. Биздин айылда деңиз деңгээлинен 2150 метр бийиктикте жашайбыз, өтмөк ашуусунун жанында. Географиялык жактан шартыбыз катаалыраак, ошон үчүн бизде түнкүсүн аба муздак болгондуктан көп нерселер жакшы өспөйт. Бардык нерсени сатып алчубуз мурда, азыр болсо өзүбүз жашылча өстүрүп, сабизди, кызылчаны, капустаны сатып албастан өзүбүздүн үй бүлөбүзгө көп каражатты сарптап жатабыз. Биокейджи тарабынан бизге техникалар берилген, мини тракторлор, шаймандары менен, ал чакан участокторду иштетүүгө абдан ыңгайлуу болгондуктан, ошол жаш үй бүлөлөрдүн да участокторун ушул трактор менен иштетип беребиз. Бул өндүргөн продукцияларыбызды Бишкекке, ярмаркага алып чыгабыз, сүт азыктарын өндүрөбүз, ар бир үйдө буй бар. Мындан тышкары тоок багуу боюнча дагы быйыл сабак өтүп, тооктун этин, жумурткасын сатуу, өзүбүзгө пайдалануу жагындагы келиндер менен кеңирээк учурда биз 20 үй бүлө менен иш алып барып атабыз, 20 пособие алган келин менен. Алар азыркы учурда календула өстүрүп жатышат. Быйыл ромашканы да коштук. Сабиз, кызылча, капуста өндүрүп атышат. Тоок ар бир үйдө бизде бар, бирок көлөмүн көбөйтсөк деген ниетибиз бар. Ошон менен бизде өзүбүздүн үйүбүздү камсыз кылып, андан тышкары кененирээк өндүргөн продукциябызды сыртка сатууга үйрөнүп, каражат таап атабыз баарыбыз эле. Мен өзүм дагы ошондой каражат таап, үй бүлөмө жардам берем. 21-жылы биз бир парник койгонбуз айылга. Жыйынтыгы жакшы болгондон кийин биз быйыл 7 парник койдук. Гефт проектисинин жардамы менен. Ал дагы ошол пособие алган келиндерге аябай жакшы жардам берет экен. Бизде бадыраң, помидор эч убакта бышчы эмес. Бирок бул парниктин пайдасы азыр биз ошо бадыраң жеп калдык, помидорлор түйүлүп калды. Бул жаш үй бүлөлөрдү
жашаган биздин аймакта жашаган адамдарды аябай кызыктырып атат. Бир томник уюштурганбыз. Быйылкы жылдын эсеби бул карагаттын сортторун, малинанын сортторун бизде бышып, быйыл биринчи түшүмүн көрдүк. Ал дагы аябай жакшы каражат берет экен. Эң биринчи өзүбүз бала чаканын ден соолугуна пайдалуу, анан кийин артканын сатып каражат тапсак дагы болот экен. Ошону менен биз капустаны деле бизде өспөйт деп ойлочубуз. Бирок капуста дагы өзүбүз рассадаларын өстүрүп саттык. Көптөгөн үй бүлөлөр бизден алышты, жакшы өндү. Буюрса биз өзүбүздүн капустабызды дагы пайдаланабыз. Ашкан капусталарыбызды сатыкка чыгарабыз. Өткөн жылы көлдөн чесноктун жакшы сортторун алганбыз. Чеснок дагы бизде абдан жакшы Угулбай калды. иммунитетин ооруга жакшы жардам берет экен, туруктуу болот экен өсүмдүктөр. Аны дагы жаш үй бүлөлөр менен биз бирликте үйрөнүп жатабыз. Мындан тышкары да биз экотуризм багытында да иш алып барабыз. Туризм, этнотуризм деп бизде сонун жанында болгондуктан көп башка мамлекеттерден дагы бизге келип жаратылышыбызга аябай суктанышат. Бул жерде биз өзүбүз өндүргөн азыктардан, карындагы куюлган майлардан, өндүрүлгөн жашылчалардан ооз тийгизип, өзүбүздүн каада салтты көрсөтүүгө болот экен. Мындан тышкары ошол конок үйлөрдө дагы азырынча 7 конок үйүбүз бар. Булар дагы ошо БКЖ тарабынан окутулган. Палаткаларды алганбыз. Ал жактан дагы чакан гранттар менен өндүргөн тааныштырсак, бияктан дагы жакшы эле каражат болот экен. Бирок бир аз бизге көбүрөөк туристтер келе элек азыр. Жергиликтүү туристтер, Чынарга келген туристтер гана келет бизге. Анан кийин өзүбүздүн Асылбек эже, сиз микрофонуңуз өчүп калды. Микрофонуңузду кошуп алсаңыз, сиз угулбай калдыңыз. Микрофонуңуз өчүп турат. Микрофонуңузду кошуп алыңызчы. Кечирип коюңуздар, ошо микрофонум өчүп калыптыр. Бул жерде ошо туризм боюнча айтып аткам азыр мен. Бул жерде үйдө отурган аялдар, келиндер көпчүлүк убакта жумушсуз отургандыктан туризм, этнотуризм, экотуризм багытында дагы көп иштерди алып барсак болот экен деп, сүт азыктарын, өстүргөн жашылчалардан келген туристтер дагы сапатын жакшы баалашат. Бул жерден дагы туризм боюнча уюштурулган үйлөрдө дагы алар каражат таап алышат, тамагын жасап, өздөрүнүн үйлөрдө жаткырып, биздин каада салтыбызды, маданиятыбызды тааныштырып, мындан тышкары бул жерде биз жанагы мята жалбызды абдан жакшы баалашат экен. Бизде бал дагы ары чарбачылыгы дагы бар. Өзүбүздүн балдан, өзүбүздүн мятадан буларга чайды дегустация кылабыз. Мятадан дагы, календуладан дагы алардын дарылык касиеттерин айтып бере алабыз. Бул жерде биздин жанагы аярлуу катмардагы келиндерди 2 жылдан бери окутуп, ушул өндүрүлгөн демонстративный участок деп коебуз. Ушул участокторго алып барып, буларды кантип өстүрүш керек, кантип жыйнаш керек, кантип кургатыш керек. Булар үчүн атайын сушкаларды дагы чакан грант боюнча БКЖден алганбыз. Бул бизге абдан жакшы жардам берип, айылдын үйдө отурган жаш келиндерине каражат табууга аябай жардам берет экен. Бул кыз келиндер үчүн бала чакада каралуу, тамак ашы да жасалуу, андан тышкары үйгө дагы огородко чыгып, чакан дагы болсо өздөрүнө каражаттан алышат экен. Календуланын да дарылык касиети абдан жакшы. Берде мята, валериана 3 дары чөбүн өстүргөнбүз. Быйыл ромашканы кошуп атабыз. Ал дагы өзгөчө дарылык касиети бар. Буларды тааныштырып, кантип отургузуш керек, кантип жыйнаш керек, сатыга кантип чыгарыш керек, упаковкаларда чейин бул келиндер менен иштешебиз.
быйыл уже 2-жыл бул келиндер менен иштешип атабыз. Булар дагы өздөрүнүн өндүргөн продукциясын ярмаркаларга алып чыгып, же болбосо телефондон заказ менен сата алышат. Ушундай жакшы иштер болуп атат бизде. Мындан тышкары дагы жашылчаларды дагы көбөйтүп атабыз. Ар бир келиндин өзүндө жашылчалар, ар түрдүү жашылчалар өстүрүлөт. Бу жерде картошка, капуста, редька, мал чарбачылыгынан ошо карынга, бөөнгө куюлган майлар, курут, каймак. Булар дагы эми көпчүлүк убакта бул май айынан баштап сентябрь айына чейин болот да, сүт азыктары. Берки жашылчалар деле, дары чөптөр деле, буларды өзгөчө келинчектерге, балдарды мектепке киргизүүгө, каражат табууга абдан жакшы жардам берет. Бизде чеснок аябай жакшы өсөт экен, муну дагы жайылтып жакшы сортторун алууга аракет кылып атабыз. Күлгөн азыр. Кол өнөрчүлүгү боюнча болсо дагы жана өткөн жогору жакта айтып кеттим. Бизде басымдуу көпчүлүгү сайма менен кермес сайма деп коебуз. Ошол саймаларды дагы биздин апаларыбыз абдан жакшы сайганына байланыштуу Биокеч тарабынан уюштурулган окуулардан биз 25 кыздарды, келиндерди окута алдык. Булар азыр өз алдынча чакан паналорду жасай алышат. Мындан тышкары дагы бул келиндер бизге Ширгежияр деген өзүбүздүн кымыз фестивалыбыз бар. Жылда ар бир августтун 21-inde өткөрөбүз. Бул жерде кымыз бекер берилип, өзүбүз өндүргөн продукцияны выставкага коюп, андан тышкары сатыкка дагы жардам беребиз да. Бул жерде бири-бири менен опыт алмашуу болот айыл ичинде. Башка каалоочулар дагы башка айылдардан, башка райондордон келип көрүшө алат бизде. Ошо кыскача ушул менин презентациям. Чоң рахмат Асылбек эже, абдан мазмундуу тажрыйбаңыз менен бөлүштүңүз. Эми урматтуу катышуучулар, суроолоруңуз болсо, кызыктырган өзүңүз суроолоруңуз берсе, суроо берсеңиз, көтөрүлүп. Суроолорду бериңиздер. Рассказ угулуп атабы менеки? Алло, саламатсыздарбы? Бериңиздер. Суроо берейин дедим эле мен. Угулуп атабы? Угулуп Угулуп атат. атат. Кадырали Иманов, Жалал Абад областы боюнча Союз МСНын координатору. Аябай жакшы ишти баштап иштеп атыпсыздар, Биокеч менен, федерация менен. Мен суроом, ушул сиздердин кылып аткан иштериңиздерде айыл өкмөтүнүн, жергиликтүү өз атынча башкаруу органдарынын ролу кандай? Алар кандай жардам, алар менен кандай байланышта иштеп атасыздар? Ушуга жооп берип койсоңуз. Бизде айыл өкмөтү менен тыгыз байланышта иштейбиз. Алар менен меморандум бар. Биз айыл өкмөттө каттоодон өткөнбүз. Мындан тышкары биздин айыл органикалык аймак коомдук бирикмесин түзүп, ошол жерде өзүбүздүн мүчөлөрүбүз менен иш алып барабыз. Ошол маалымат борборун ачканбыз. Органикалык Талдыбулак органик деген маалымат борбору аркылуу фермерлерди окутуп, окуучулар менен дагы, аялдар менен да иш алып бара алабыз. Ошол маалымат борборду ачууда айыл өкмөттүн салымы зор. Анткени бизге 2 чоң комнатасын бөлүп берген. Ал комнаталар жабдуулар менен жабдылган, компьютерлерибиз бар, ноутбуктарыбыз бар, экрандарыбыз бар, принтерибиз бар, баары тең бар ошол жерде. Ошол жерде көп маалыматты элге бере алабыз, кызыккан адамдарга. Рахмат. Бул тажрыйба, значит, бул силердин өзүнчө организациябы же кандай деп аталат силердин ошол уюмуңар? Же айыл өкмөттүн тажрыйбасыбы? Мен түшүнбөй калдым да. Биз Биокеч тарабынан органикалык аймак болуп ачылганбыз. Анын ичине биз өзүбүз кайта биздин айыл органикалык аймак коомдук бирикмесин түзгөнбүз. Юридикалык каттоодон өтүп, анан кийин органикалык фермерлер менен барабыз. Өкмөт менен бирдикте. Мне туда есть. Саламатсыздарбы? Бериңиздер. Саламатчылык. Суроо болсо бериңиздер. Мен суроо берейин деп атканмын эчекеге. Ушул Биокеч сайтына сиздер кандай болуп катталдыңыздар эле?
Бизге дагы кызык да кандай катталдыңыздар эле, кантип ушул ийгиликтерге жетишип атасыздар. Алгачкы кадамдарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болот эле. Өзүмдүкүн эле очередь теккен эметейин деп атканда. Биз 2014 жылы биз бул кошуна айыл эң биринчи айыл Көпүрө базар айылы Талас районуна караштуу жак органикалык аймак болуп ачылган. Эмне телефону кайтабы? 2014 жылы биз биокейчи федерациясына органикалык аймак болуп катталганбыз. Ошондон бери 8 жылдан Kasalardan bol çıkar veresin kısasa. Асылбек эже, микрофонуңуз өчүп калды. Микрофон. Асылбек эже, микрофонуңуз. Бери- Жок, күйдүңүз. кечирсеңиздер, ошо негедир өчүп калып атат. Жанагы экинчи суроого, биздин Талас районунда Көпүрө базар айылы бар. Ошол айыл 2013 жылы органикалык аймак болуп жарыяланган. Андан кийин биз 2014 жылы өзүбүздүн каалообуз боюнча айыл өкмөтүбүз барып суранып, ошол биокейчи органикалык кыймыл федерациясына биздин айылды дагы органикалык аймак кылыңыздар деп сурангандан кийин бизде ачылган. Биз 8 жылдан бери биокейчи органикалык кыймыл федерациясында окуулардан өтөбүз, гранттарды алабыз, бардык багыттар боюнча иш алып барып атабыз да. Ошондой болуп мүчө болуп киргенбиз. Эң биринчи биздин жетекчибиз Айдыралиев Искендербек, биздин тренерлерибиз болсо Барамбаев Майрамбек, Сарыгулов Султан. Майрамбек дыйканчылык боюнча бизде тренер, Султанбайке Сарыгулов, ал бизде када салт боюнча өздөрүнүн окууларын алып барышат. Дагы сурооңуздар болсо бериңиздер. Биз кантип катталсак болот эчке ушул биокейчиге кантип катталабыз биз? Мен неме асыл саламатсыздар. Мен жооп берип коеюнчу. Айдаралиев, как раз мен немеде турам, проводто турам. Биокейчинин аткаруучу директору болуп, мен фамилиям Айдаралиев, атым Искендер. Сиздин сурооңузга бул кайсы немеден региондон суроо берип атасыз? Мурзага Биз Арукия, да? Өзгөн районунан, Ошо областы, Кайсы жактан? Ошо областы Өзгөн району Акжар айыл өкмөтү. Бул жерде өзүнүн критериялары бар да. Мисалы, органикалык аймак болуш үчүн азыр делип отурат Иван. Бул бардык жагынан таза мындай аймак болуш керек да. Суусу таза болуш керек, жери таза болуш керек. Эң негизгиси элдин өзүнүн каалоосу болуш керек да. Биз ушул органикалык айыл чарбасын технологиясы менен иш алып барабыз. Биз ушул багытты тандап алдык деп. Анан биз ошол жерге барып чогулуш өткөрүп, жанагы элдин жалпы чогулушун өткөрүп, органикалык айыл чарбасын ошо жакшы жактарын, жетишпеген жактарын баарын айтып, элдин макулдугун алыш керек. Андан кийин жергиликтүү кеңешке ошол протокол жиберилет. Протокол негизинде жергиликтүү кеңеш ошол органикалык аймак болуп таанылсын, биз макулбуз деп ошол сессиянын чечимин чыгарып берет. Андан кийин федерация тарабынан ошол окуулар болот да. Органикалык айыл чарбасы деген эмне, технологиясы кандай, анан жанагы көп багыттар боюнча окуулар болот. Анан азыр бүгүнкү күндө ошол мамлекеттин концепциясына кирип калган органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү 22 жылга чейин деп. Дагы бүтүп баратат. Ошол жерде дагы мамлекет тарабынан органикалык аймактарды Кыргызстан боюнча жайылтыш керек деп. 10 жылдын ичинде Кыргызстан органикалык мамлекет болуш керек деген дагы жогорку кеңештин чечими бар да. Ошонун негизинде иш алып барып жатабыз. Анан сиздер эгерде ошондой оюңуздар болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Анан мен параллельно эле Асылга суроо бергим келип атат да мында. Асыл угуп атасыңбы? Угуп атам. 14 жылдан бери органикалык аймак. Мына силердин көз карашыңар, бааңар кандай да? Мисалы ушул органикалык аймак туруктуу мындан ары өнүгүп кете алабы? Элдердин мындай маанайы кандай? Кабыл алып атабы? Биз органикалык айыл чарбасын жүргүзөбүз, ден соолугубузга карайбыз, жакшы тамактанабыз, туура тамактанабыз деген маселелер
ушул кандай? Биз дагы мына айыл өкмөттөрү отуруп атат, булса жакшы болуп Бул кетет да. сегиз Бул биринчи суроом. бул эме Экинчи суроом асыл мына силер азыр презентацияда экономический показательдерди көрсөтүп бергиле да, мисалы туристтердин саны канча өстү, былтыр канча эле, быйыл канча. Анан жанагы дары чөптөрдү кийирип атабыз технологиясын. Бул дары чөптөн эмне пайда таап атасыздар? Мисалы бир сотук жерден картошкадан момча сом акча тапсак, бир сотук календуладан 2-3 акча көп таап атабыз. Мындай экономический биз айыл өкмөттөрүн элдерди кызыктырып атат. Баягы мындай призыв менен биз аларды кызыктыра албайбыз да. Анан мынагу фермерлердин саны жылдан жылга канча өсүп атат, мен тиги таблицадан көрүп атам. Анан жана окуу борбору боюнча дагы силер айтып атпайсыңарбы, тренерлер жактан келет. Биз ушу 7-8 жылдын ичинде канча тренер даярдадык. Өзүңөрдү өзүңөр окутуп атасыңар, азырчы мына. Өзүң да тренер болуп атасың, дагы 4-5 тренер бар. Мына ошол сырттан келип тренерлер постоянно окуталбайт. Жанагы окуу консультационный борбор деп атасыңар, ошолор иштеш керек, ошолордун баардыгын кандай кылып бүгүнкү күндө системага койдуңар. Ушул суроолорго мындай маалымат кеңири токтолуп койсоң жакшы болот эле да. Рахмат. сизге да рахмат сурооңузга. Бул 8 жылдан бери көптөгөн иштер жасалды билинбеген менен. Азыр элдер кеңири органикалык аймак деген экенин, туура тамактануу, таза тамак деген экенин баардыгын тең билип калышты. Органикалык аймак керек бизге. Бул элдин толук катмары кирбесе дагы Асыл Беже, сизди угуп атабыз. Микрофон угулбай калды. Жок, микрофон өчкөн жок. Асыл Беже, сиз бизди угуп атасызбы? Интернет кармабай атат окшойт жакшы. Ооба, бул киши айтып аткан кандайдыр бир жаңгыр жаап, интернет менен тоскоолдуктар болуп атат дегенден азыр биринчи бул ишти кошконго аракет кылдык. Искендер агай, сиз абдан маанилүү маселелерди көтөрдүңүз. Өзгөчө жана өздөрүн өздөрү окутуу деген. Биздин платформа теңме тең болгондуктан бизге окшогон эле үлгүлүү тажрыйбаларды көрсөткөнүбүз негизи максаты да ошол. 484 айыл өкмөт болгону менен көйгөйлөр дагы бирдей болот көп жерде, бирок чечүү жолдорун таба албай, кандайдыр бир тажрыйба болгондуктан көйгөй туудурган моменттер болуп атат. Ошондуктан ушундай үлгүлөрдү алып чыгып, сиздер менен тааныштырып, даже могу чаттарга, телефондоруңарга жазып койгула деген өз ара кайра маалымат алмашсаңыздар болот. Ошого биз бүгүнкү күнү шарт түзүп бергенге аракет кылып атабыз туугандар. Ошондуктан суроо бере албай калган кишилер болсо, ушу чатка жазсаңыз болот. Кайсы суроо? Суроо берсек болобу? Искендер Айдаралиевге. Макул, бериңиз. Менде суроо бар да, мен Тоос Туроо районунун Сары Булуң айыл өкмөтү. Ушул агро аймактарга кириш үчүн ошол уюмдун тарабынан жерлерге кандайдыр маалымат таратууда кандай иш аракеттер жүргүздү? Мына ушул боюнча маалымат берсе болот эле. Чындыгында эле баардык айыл өкмөттөрдө ушул кишилердин өңдүрүп аткандары бүт баардык жерде иш аракеттер жүргүзүп атабыз. Бирок ошону канчалык деңгээлде ишке ашырып, канчалык деңгээлде алып чыгуу боюнча элге маалымат жетпегендиктен көп туңгуюктар пайда болуп атат да. Ушул боюнча бир жеткиликтүү маалымат берүүнүн үстүндө кандай иш аракет жүргүзсө болот, ошонун боюнча угайын дедим эле да. Рахмат, жакшы суроо болуп атат. Ошол жанагы мамлекеттик программада айтып атпаймынбы, 10 жылдын ичинде Кыргызстанда органикага өткөрүлөт деген чоң мындай чечим кабыл алынып калды да. Анан биздин федерацияда болгон 5 киши иштейбиз, бүгүнкү күндө 5 киши иштейбиз. Анан биз дагы ошол органикалык аймакты баягы проектный сунуш кылып, донорлордон анча каражат алып, биздин күчүбүз мындай ченемдүү эле болуп калып атат да. Кыргызстан боюнча ошол ишти таратып, ар бир областтан 1-2 органикалык аймак моделин өткөрүп, иш алып барганга биздин күчүбүз жетпей атат. Бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлигинин астында дагы департамент түзүлгөн, органикалык айыл чарба департамент. Азыр ошол жаңы закондун долбоорлору
долбоорлор иштеп чыгып атат, көп маселелер баягы ишке кирип атат. Азыр жаңы мамлекеттик программа иштелип чыгып атат. Ошол программага дагы органикалык аймактарды мындан ары кандай алып жайылтабыз, жана элдин арасында калың катмарында кандай иштер жүргүзөбүз деген немелер пландар бар. Ошонун баардыгы эле келип акча каражатка такалып жатат да. А так биз колубуздан келишинче телевидение аркылуу сүйлөп атабыз, жана гесттерге интервью берип атабыз, макала берип атабыз. Эгерде сиздер ушундай мындай кызыгып органикалык айыл чарбасына өтөбүз десеңиздер, биз жана мен телефонумда жазып койдум, ошол телефондон чыксаңыздар, мындай бетме бет отуруп сүйлөшүп, баягы кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ошол боюнча да биз консультация берип, анан өзүбүздүн курамга алсак, иштесек болот да. Ошон үчүн ошол телефонго чыгып, биздин сайтыбызда бар, organic bio.kg деген ал сайттан карасаңыздар болот. Ошол жерде көп информациялар бар. Анан эгерде иштешебиз десеңиздер, биз дайыма эшигибиз ачык. Анан бул жерде жана суроо болуп кетти, айыл өкмөтү менен кандай иш жүргүзүп атасыңар депчи. Бул жерде тажрыйба мына ошол Талды булак айыл өкмөтүндө жүргүзүлүп аткан иш, бул айыл өкмөтү менен ошол жанагы коомчулуктун ортосундагы болуп жаткан үлгүлүү тажрыйба деп айтсак болот. Бул биз ошол органикалык аймак бара-бара чоң кооперативге айланыш керек болуп атат. Ошол үчүн биз жанагы общественное объединение деп аны юридическое лицо, печать, расчетный счет бүтүн баардыгын неме кылдык. Булар өзү дагы азыр самостоятельно проект предложение жазып туруп, жана ГЕФ аркылуу дагы башка донорлук уюмдардан өздөрү каржыланып иш алып барып жатышат. Менин оюмча бул эгерде өздөрү менен өздөрү иштеп кетсе, бул туруктуу өнүгүүнүн ошол аймактын бир модели катары көрсөтсөк болот. Рахмат. Рахмат, түшүнүктүү. Данияр бир кошумчалап кетсем болобу? Болот. Азыр болот. Мына азыр мына Сары Булуң айыл аймагынан суроо берип калышты, кандай байланышсак болот деп. Сары Булуң айыл аймагынын социалдык экономикалык өнүгүү программасына иштеп чыгып атканда, мен ошо силердин айыл аймакка барып, чогуу иштеп чыкканбыз да, ошол жерде өзүнчө бир бөлүк бар да, органикалык продукцияларды өстүрүү боюнча. Анан могу чатта да суроолор болуп атат, тоолуу аймактарда ушул органикалык өндүрсөк болот деп. Да, действительно, мына Эскендербек Айдарович айтып кетти, булардын сайты менен булар менен байланышсаңыздар, мына тоолуу аймактарда органикалык продукцияларды өндүрүү, аны мындай башка жактарга чыгаруу жеңилирээк болот. Эмне үчүн дегенде, силерде дары-дармек колдонбойт, өзү бирок ага соответствующий сертификат, күбөлөндүрүүчү документтер алыш керек. Анын процедураларын ошол федерация менен байланышып, кандай кылып органикалык продукциялар деген сертификат алууга мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн сиздер ошо байланышып өндүрсөңөр болот, ар бир айыл аймак өзүнүн зонасында. Анан ошол айыл өкмөттөр менен биз негизинен мына тажрыйба алмашуудагы ошол айыл өкмөтүнүн, жергиликтүү өз ачы башкаруу органдарынын ошол жергиликтүү экономиканы көтөрүү боюнча кандай иштер болуп атат, ошол тажрыйба боюнча алмашып атабыз да. Мындай тажрыйбалар действительно башка областтарда дагы бар. Мына Айнура да айтып кетти, ушундай тажрыйба болсо чыгаргыла да көрөлү деп туруп, буюрса мындан кийин дагы кандай ушул багытта тажрыйбалар болсо биз дагы жардам берип чыгарабыз. Рахмат. Рахмат. Коллегалар, мен толуктай кетейинчи, Данияр кечиресиздер. Искендер Рыспекович, чоң рахмат сизге. Мен жарыя катары айта кетейин, бул организация менен академия, биздин академия буюрса жакынкы аралыкта чогуу дагы бир иш чара өтөбүз. Кененирээк ушул организация иш пландары, буга чейинки кылган иштери боюнча буюрса бул организация кененирээк площадкада сиздерге маалымат берет. Бүгүн бир гана жыйынтыгын сиздерге бир айыл өкмөттүн базасында гана берип жатабыз. Буюрса мындан дагы ушу август айынын аягындабы, сентябрдабы биз бул организация менен макулдашып, программасын түзүп, ушу Союз МСУнун группаларынан сиздерге маалымат беребиз. Ошондо дагы кененирээк маалымат аласыздар деп мен ишенем. Рахмат, урматтуу бүгүнкү бюджеттин катышуучулар. Абдан мазмундуу, пайдалуу тажрыйба болду. Эми программа менен кетсек, кийинки тажрыйбабыз Нарын областында Кочкор районундагы
Көк Жар айылындагы тажрыйбаны коюшок. Ошол менен Мирбек мырза, сиз катыша аласыз. Мирбек мырза, микрофонуңузду коштоңуз. Микрофонуңузду кошуп алсаңыз, өчүп турат азырынча. Сиз өзүңүз видеону кошуп атасыз, бирок микрофонду кошсоңуз, сиз угулбай жатасыз. Кошулду. Tamam, всё. Саламатсызбы? Саламатчылык. Баарыңарга Мирбек, салам. сизди презентация менен таанышсак эми. Сизге сөз. Так. Баарыңарга Кочкор районунун Көк Жар айылынан ысык салам айтам. Менин темам ошо мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн бир эмеси болуп калат. Бир иш чарасынын, ийгиликтүү иш чаранын практикасын, тажрыйбасын силерге өзүм бөлүшүп кетсем деген максат менен азыр маңдайыңарга ошо слайдты көргөзүп турам. Бизде Нарын облусунун Көк Жар айылында, ошо Кочкор районунун Көк Жар айылында 2017 жылдан 2022 жылга чейин 5 жылдык программа менен USAID-тын ийгиликтүү долбоор, то есть ийгиликтүү аймак долбоору иш алып барган. Ал эмне кылды? Ал баягы башка эл аралык уюмдардай болуп грант берген жок. Аларда болуп каржылаган жок. Бирок ал өзүнүн бир эксперттик жанагындай консультациялык иш чаралар менен, жардамдар менен болгон жана айыл өкмөттөгү иш кагаздарын алып баруу жана жеке мамлекеттик өнөктөштүктү практикалоо боюнча жакшы жардамдар берип кетти. Ошонун бири болуп, ошо 2017 жылдан 2022 жылга чейинки Көк Жар айылында иш алып барганын бири болуп, ушул айылыбыздагы жаштар үчүн дене тарбия жана спорт кызмат көрсөтүүлөрүн уюштуруу болуп саналат. Бул иш чаранын эң алгачкы көйгөйлүү маселенин бирлеринен болуп, бул 20 жылдан бери айтылып келген. Негизи айыл электик жыйналыштарда, ар кандай иш чараларда болобу, элдер ушу жаштар бөтөнчө жаштар ушуну көйгөй кылып көтөрүп келген. Дене тарбия боюнча жаштардын дасуктарын, бош убактын колдонуу боюнча, спорттук иш чаралардын жоктугу боюнча көп көйгөйлүү маселе кылып көтөрүп келишкен. Ошол көйгөйлүдү эске алып, ошо USAID-тын ийгиликтүү аймак долбоорунун негизинде ошол ден сак жашоо образын жүргүзүүгө, үзгүлтүксүз дене тарбиясы жана спорт менен алектенүүгө жана өнүккөн спорт инфраструктурага жеткиликтүүлүк алууга мүмкүнчүлүк берген шарттарды түзүп берди. Бул сөз менен эмнени айтмакчымын? Бардык эле айыл аймактарда спорттук спорт залдар бар, мүмкүн стадиондор бар, мүмкүн баягы союз убагынан калган же болбосо ортодо дагы бир долбоорлор менен ачып койгон, бирок иштебей турган имараттар бар. Мына ошого жеткиликтүүлүктү дагы кандай кылып ушу жаштарга ошону бузбай, талкалабай ошону ишке алып, эксплуатация кылып келечекте ошо бир жыйынтыгын үзүрүн көрсө деген иштин немеси болуп калды да, алакасы болуп калды. Кызмат көрсөтүүнүн негизги багыттары болуп, ошо халк арасында дене тарбияны, спортту жана сергек жашоо образын пропагандалоо болду. Экинчиден, муниципалдык жеке өнөктөштүк принциптерин жайылтуу болду. Ушуну урматтуу конференциянын катышуучулары ушул сөздү жакшы мындай эме кылып койсоңордор. Муниципалдык жеке өнөктөштүк деген бул чоң иш экен. Муну көп жерде колдонушпайт. Көбүнчөсү эле муниципалдык жака эле өтүшөт. Муниципалдык ишкана ачышат, муниципалдык социалдык бир ишканаларды ачышат, имараттарды да бирдеме ушундай иштерди чыгып, баягы жеке менен муниципалдык экөөнүн ортосундагы алака көп өнүккөн эмес.
ушул принциптерин жайылтуу ошол муниципалдык жеке өнөктөштүк боюнча мыйзамда бар. Ошонун ичиндеги көп нерселерди биз өзүбүз баягы курал катары колдонсок жакшы болчу да. Анткени мен ушул менен жанагы айтып кеткен сөзүмдү эмертейин деп атам да силерге, баягы демилге кылып берейин деп атам да. Жанагы каралбай калган имараттар, айыл өкмөткө карап турган имараттар, бош турган клубдар, спорт сарайлар, ар кандай цех, ишканалар, мейли техникалар болобу, жанагы мамлекетке муниципалдык баланста турган, бирок иштебей турган. Мына ошолорду иштетиш үчүн мына ушул муниципалдык жеке өнөктөштүк принцип ушул жерден өзүнүн немесин берет да, жемишин берет. Азыр мен кийинки сөзүмдө ушуну эметип кетем, силерге чечип берем. Азыр могу спорт боюнча айтып берейин, анан акырындык менен суроо жооптордо ушуну түшүндүрүп берем. Бул спорттук кызмат көрсөтүүгө негизги тапшырмалар болуп, ошо калктын баардык катмарлары өзгөчө жаштар арасында угулуп атабы? Раз. Алло, раз. Угулуп атабы? Калктын баардык катмарлары өзгөчө жаштар арасында спорт менен алектенүү үчүн жагымдуу шартты түзүү болду. Биринчи тапшырма. Экинчи тапшырманы ошо жаштарга сергек жашоону мотивация кылуу. Жана ошону үзгүлтүксүз дене тарбия жана спорт менен алектенүүгө дем берүү да жаштарга. Ошол болду. Башында айтып кеткендей, ушу көйгөйдүн пайда болуу себептери болуп, баардык эле силерде болгондой биздерде ушул көйгөй болуп келген. Имараттарыбыздын жогу, же болбосо жанакы спорттук инфраструктуранын жогу, болбосо болуп кетсе дагы ошо колдонулбай, талкаланып, тонолуп турган учурлар болбоду ортодо бир 20-25 жыл ичинде. Жаштар деградация болду. Жаштар деградация болгондо калк нааразы болот экен, жаштарыбыз ичип жүрөт, көчөдө эле калды, каралбай калды, уруп-тоноочулукка барып атат, миграцияга кетип атат. Өздөрүнүн немен алектенерин билбейт деп бир ортодо ушундай абалга туш болгонбуз. Бул Кыргызстан боюнча эле. Ошонун негизинде эле ден соолуктун начарлашы да келет. Анткени өзүн карабай, дене тарбия менен сергек жашоого көңүл бурулбай калган. Мисалы кээ бир айыл аймактарда спорт залдары бар, стадиондор бар, бирок спорттук шаймандар болгон эмес. Спорт комплекс, спорт залдар болгон менен аны күтүүгө акча каражаттар бөлүнгөн эмес. Анан ошонун негизинде талкаланып тонола баштаган да. Мына ошонун негизинде биздин долбоордун ошо 5 жылдык ишибиздин эң баштапкы иш чараларыбыз USAID-тин ийгиликтүү аймак долбоору ошо. Бизин консультацияларын бере баштады. Эксперттер келе баштады. Айыл өкмөттө жумуш комиссия түзүлдү. Жумуш комиссиянын мен өзүм жетектедим. Ошо жумуш комиссия кызмат көрсөтүүнүн уюштуруунун методологиясын үйрөнүп, бизге ошо тренинг семинардарды өткөрүп, практикалык иш тажрыйбаларды үйрөтүшүп, жанагы социалдык экономиканын өнүгүү программасын анализдеп, мисалы ар бир айыл өкмөттө бар ушундай программа бар да. Сайын эле формально ачык эле айталы, формально эле алып кабыл алып болгон программалар да бар. Биз ошонун баарын анализдеп, кайра өзүбүзгө тууралап, именно биздин өзүбүздүн көк жер айланманы тууралап, эмне азыркы эң биринчи көйгөй эмне? Аны кандай кылып чечсек болот? Эмне факторлор керек? Эмне ресурстар керек деп ушинтип анализдеп, планды кабыл алып, ошо жана спорттук багыт боюнча эң биринчи иш чаралардын методикасын үйрөтүштү эксперттер. Эмне десем, жанагы силер ортодо көргөн сүрөт, Данияр жанагы башындагысын көргөзүп болсунбу, экинчи? Эң биринчи сүрөт башындагы. Эң башындагы. Жанагы. Мына ошол. Урматтуу конференцияга катышуучулар, мына бул силер көрүп аткан имарат Союз убагында калган пилораманын дубалы болчу. Именно дубал деген 1990 жылы пилорамный цех болуп иштеп аткандагы ошодон тонолуп кеткен.
бул жерде дубал эле калган, крышасы жок болуп калчу. Жок болгон. Бул бесхозный жер болуп калып, тегерегинде 1 гектар жер бар. Тегерегинде жанагындай стройбордун көптөгөн немелер бар болсо бул жерде инфраструктурасы анан тоноолуп ачылып, анан бир эле дубал калган. Ушуну айыл өкмөт ошо 2014-жылы өзүнүн балансына киргизип, бесхозный жерди. Анан ушу долбоор менен бул долбоор эмес, так 2014-жылы мамлекеттик жанагы түрткү берүүчү грантка долбоор жазып, айыл өкмөт долбоор иштеп чыгып, спорт комплекс, спорт залды салабыз деп ушул пилораманын ордуна. Анан мына силер көрүп турган кичинекей 1 этажный эле, мондай эле заманбап, ичине кирсеңер бул башкача аябай жакшы шартта түзүлгөн спорт залы. Аркы башында тренажер зал бар, берки башында күрөш залы бар. Санузел бар ичинде, бүт жылытуучу системасы коюлган, бүт жакшы азыркы заманбап жылууланган да. Ар жакта тренажерный залында дагы аялдары, эркектер, жаш балдар машыгат, өзүнүн графиктери менен группа болуп. Бер жакта күрөш секциясында күрөшчү балдар машыгат. Мына ушул тапта азыр ошол спорт Батаев атындагы спорт сарайы турат. Так, 7-чи слайдка келип койсоң, Данияр. Так. Анан бул спорт зал салынганы ушул бизде да ушу 1 жылча, 2 жылча туруп калды, бош 1 жылча. Жаштар акча чогултуп өздөрүнүн чөлтөгүнөн. Анан бир спонсордун табышып, Бишкектен тренажерный инвентарларды алып келип, бир бөлүгүн ошо тренажерный зал ачып алышты. Экинчи тарабына спорт күрөш боюнча секция ачылып, Кочкор районунда тренер болуп иштеп жүргөн өзүбүздүн айылдашыбыз баягы окутуу графигине коштуп туруп, тиги спорт комитеттен. Анан 3 саат, 4 саатка келип, балдарды, айылдагы балдарды тренировка кылып, эмете баштады. Ушул жерде кызмат көрсөтүүнү уюштуруу стратегиясын ишке ашырууда эң биринчи бул спорт залды кандай кылып иштетиш керек? Муну жанагы мен силерге айтып аткан муниципалдык жеке өнөктөштүк принцибине ушул жерде иштеди. Айыл өкмөтү конкурс жарыялады. Мына бул жерде спорт залга, тренажерный залына, анан күрөш залына инструктор жана тренер керек деп газетага жарыялап, ошол негизинде конкурстун комиссиясы түздү өзүнүн буйругу менен. Жеке ишкерлер келе баштады, уже айылда жашаган, мен иштейм дегендер. Уже кызык пайда болду, анткени инвентар турат ичинде, бүт жасалган имарат. Кызыккандар келип өзүнүн документтерин тапшырып, конкурсный баягы неме конкурс болуп, жеңүүчүлөр аныкталып, анын протоколу менен жеңүүчүлөр баягы өзүнүн программасы менен кирип жеңүүчүлөр аныкталды. Анан мына бул сиздин маңайыңарда турган уже тарифтер дагы кызмат көрсөтүү үчүн акы эсептелинип, тренажерный секциясына бир адамга айына 300 сом деп. Күрөш секциясы бул жерде жок экен, бирок бакта ролик коньки аянтчасынын кызмат көрсөтүү акысы деп турат. Мен азыр дагы бир көрсөтүп кетем. Ошол эле күрөш залынын жанында дагы эле ошол түрткү берүүчү грант менен ролик коньки универсалдык аянтча курулган. Анан жалпы эсебинен ушул спорт комплекс болуп эсептелип турат да азыр. Алда аяка да ошо конкурс түзүлүп, аяка да өзүнчө инструктор кабыл алынып, аларда өзүнүн баягы немелерин, кызмат көрсөтүү акыларын сунуштап, конкурстан жеңүүчү болуп, анан мына ушул немени, тарифти мына карап турсаңар, өздөрүнүн чыгымдары, анан жеке жактын кирешеси деп жалып турат. Кызмат алуучулардын саны деп, мына күрөштүн өзүнүн тарифтери бар, 80 балага 100 сомдон деп айтылган. Тренажердуку да өзүнчө, анан ролик конькиники да өзүнчө деп эсептелинген. Муну уже жеке адам
жеке ишкер. Жанагы тренер, инструкторду биз жеке ишкер деп карап атабыз. Анткени алар ошол жерде иштетебиз деп айыл өкмөт менен келишим түзүп, ижарага иштетип атышат да ошол объектини. Негизи бул объекттер айыл өкмөттүн баласында. Болгон чыгымдар өзүнүн чөнтөгүнөн кетет. Ошол чыгымды жабыш үчүн жеке ишкер деген айылдын жаштарын, айылдын калктын жанагы адамдарын чакырып, ошо баягы кызыктар кылып, тренажерго чакырып, ролик конькиге балдарды чакырып, ошондо ойнотуп, ошонун тапкан акчасынан анан чыгымын жаап, өзүнүн үй бүлөлүк бюджетине киреше киргизгенге далалат кылат да. Кийинки 9 слайдты айтып койсоңуз. Мына чыгымдар болсо мындай болот. Электр энергияга төлөш керек, ремонт кылып туруш керек. Жанагы соцфонд чыгымдары болот. Ар кандай чыгым болот эми баягы. Жалпы жонуна моундай чыгым жазылган экен бул жерде. Так, кийинкиси. Башыктыруучу курамды тандап алуу деп бул жерде турат. Урматтуу конференциянын катышуучулары, жанагы муниципалдык жеке өнөктөштүктүн бир жакшы жери конкурска жөнөкөйдөй көчөдө жүргөн адам келбейт. Ал деген өзүнүн профессионалдыгын далилдеген документтери менен келет, диплом менен келет. Мүмкүн физкультурник болот, мүмкүн инструктордун бир өзүнүн иш тажрыйбасы болот. Бизде Көкжар айыл аймагында башка кызмат көрсөтүү, мисалы жана маданиятта, маданият үйүндө комуз үйрөтүү боюнча кызмат көрсөтүү боюнча да конкурс болгон. Ал жерге комузчулар катышты. Мисалы ветеринардык кызматты көрсөтүү болуп, аяка ветеринарлар катышкан. Так, дагы кайсы? Тазалык боюнча дагы катышып, аяка ошо өзүнүн баягы техникасы бар, өзүнүн адамдык ресурс бар, жардамчылар менен конкурска катышып, мына ушундай бул бир эле спорт түрүн эмес бизде. Бизде 7 түр боюнча кызмат көрсөтүү иштеп атат азыр Көкжар айыл аймагында. Ар биринин өзүнүн эмеси менен кеткен да, тартиби менен. Конкурс уюштурулган, аяка адамдар катышкан, жеңүүчүлөр аныкталган, анан кружокторду уюштуруп атышат, ветеринардык кызматтарын көрсөтүп атышат. Жанагы ирригациялык иштен көргөзүп атышат, спан боюнча да кетиргенбиз. Бизде азыр боюнча бул спорт боюнча болуп атпайбы? Мына жана айтылгандай, айыл өкмөттүн буйругу менен кызмат көрсөтүүнү жеткирүүчү тандап алуу боюнча конкурс комиссия түзүлгөн, ага жобо иштеп чыгылган, баалар макулдашылган жана келишимдер түзүлгөн. Спорттук секциялардын иш планына бир жылга эле келишим түзүлөт айыл өкмөт менен, мисалы тренерди колу, тренерди экөөнүн ортосунда. Бир жылдын ичинде жанача балдарды, жаш балдарды, кыздарды, бизде көбүнчөсү так айта кетсем азыр 80 бала катышып атат, анын ичинде бир 15 кыз. Ошонун ар бир жанга 100 сом айына деп эсептелинген. Тренажер 300 сом, ролик 100 сомдон. Мен айта кетейин, бул 2017 жылы баштасак, азыр 2022 жыл, бизде 4 балабыз, ичинде 3 кыз. Азия чемпионатынын призерлору. Мына бир кызыбыз өткөндө Италияда дүйнөлүк чемпионатта 3-чү орунду алды, Нурлан кызы Жаркынай деген. Мына буюрса дүйнөлүк ареналарга чыга баштады, ушул кичинекей эле спорт клубтан, спорт күрөш секциясынан баш кылып эле. Силерге дагы ушуну айта кетет элем, неме кылып, пропаганда кылып спортту. Колдон келсе ошол спортту колдогула. Айыл өкмөт менен жана мамлекет түзүмдөрүнүн техникалык жана методологиялык колдоосу дедик. Бул жерде жанагы райондук балдар өспүрүмдөр спорт мектеби, спорт комитет менен тренердин ортосунда иш пландар бар. Мисалы спорт комитеттагы, райондук спорт комитеттагы ошол өзүнүн тренерлеринин жыйынтыгы менен
спорт комитети ошол жыйынтык менен мактаналат да. Айыл өкмөт да ошол жыйынтык менен мактаналат. Мына мен да айтып атпаймынбы, дүйнөлүк чемпионатта призер болуп атабыз деп. Бул бизге аброй, бизге сыймыкты алып келет да. Анткени ушул спортсмендердин үстүнө артынан көптөгөн спонсорлор келет экен. Мына бизге келип атышат. Кана сен машыккан жериң кайсы эле, машыккан айылың кайсы эле деп дети дүйнөлүк жана Нурмагомедов деген сыяктуулар бар го, чоң спортсмендерибиз. Ошол керек болсо биздин айылыбызга, мүмкүн районубузга келип туруп өзүнүн бир мелдешин уюштуруп койсо, ал эмне деген сыймык, эмне деген аброй. Көптөгөн грант болбосо да акча каражатын бөлгөнгө ушундай иштер болуп калышы мүмкүн, урматтуу конференциянын мүчөлөрү, катышуучулары. Бул жөн эле баягы күрөш, бокс, волейбол деген менен бунун артында көптөгөн жакшы нерселер турат да. Мына маңдайыңарда 13-чү слайдка көңүл буруп койсоңуздар, урматтуу конференция катышуучулары, мына спорт комплексте мына могулар кирген. Үстүндө жанагы биздин спорт залдын капталында мына огражденияда бетонировать этилип турган бул универсалдык ролик жана коньки муз аянтчасы. Жайкысын ролик болот, кышкысын суу куюлуп ошол жерге тондурулуп муз болот. Кышында коньки тебилет, жайында ролик тебилет. Буга дагы жаштар кичине акча чогултушуп, спонсор табышып, ошо коньки, ролик, жанагындай инвентарларды ошо алып келип, жанында кичинекей домик бар, аякта ошо инструктору өзүнүн убагы менен иштетип турат да. Ошонун ден соолугуна, коопсуздугуна дагы көңүл бурат. Роликте дагы катуу жабыркалып калышы мүмкүн. Конькиде дагы жабыркалып калышы мүмкүн балдар. Ошого көз болуп турат да. Астыкысын көрсөңөр, мына волейбольный поле турат. Оң жагындагысы. Сол жагындагысы, то есть оң жагындагысы. Оң жагындагысы балдардын детский площадкасы. Ушунун баары жанагы 1 гектар, мен башында айтып өткөн, айыл өкмөтү өзүнүн балансына киргизген илгерки жанагы пилораманын аймагынын ичине ушундай объекттер салынган. Ар бир жылда стимгрант утуп алып эле ошону подрядчиктерди баягы конкурска, тендерге коюп эле подрядчиктерге өлүшүн салып берген да. Ушунчалык көйгөй маселе болуп келип эле 25 жылдан бери. Болгон спорттук инфраструктуралар салынды да ушул убакта. Мына ылдый жагындагы сүрөттү көрсөңүз, тренажер менен машыгып атышат. Бул жерде 14-чү сүрөттө мына көрсөңүздөр. 14-чү сүрөт. Данияр. Слайд, то есть. Бул жерде тренажердо мына сүрөттө көргөндө аял кишилер дагы катышып атат. Бир 10 чакты кишиден турган группа бар. Башы 20-25 жашта болсо, аягы мына отурган эжелекелери 60-ка чыгып калган эжекелер. Буларды баягы ойлобогула келип атайын сүрөткө тартып коюп аракеттенүү дешет. Булар ушу машыгчы келип турушат ушунда. Баягы спорттук эме ушунчалык реклама болду. Баягы балдарыбыздын эки жакта чыгып жүргөн жеңиш жетишкендиктери, анан неберелер да катышып атса, балдар да катышып атса, анан өздөрү дагы ушу сүйлөшүп неметсе керек, бир группа түзүп алып келип кетип турушат. Эми булар постоянно келишпейт. Сезон болуп калат, бир убакта талаачылык болуп калат, бир убакта үйдө болуп калышат дегендей, ошол убактарда келип катышып турушат. Так что биз азыр баягы сыймыктан менен айта алабыз, айылыбыздын болгон катмары ушул спорттук сергек жашоо менен баягы өздөрүнүн алек кыла эметсе, пайдасын көрө алышат. Эми жыйынтыгын айта кетсем, балдарыбыздын ден соолугу эң биринчи жакшырып атат. Айылыбыздагы неме деп коет го, криминогенный климат деп коет го, криминал жок го эсе. Себеби биринчиден спорт дисциплинасы ушундай катуу турат.
Булар деген ошо өздөрүнүн иерархия деп коет орусча. Баягы үчөөсү улуустун сөзүн угат дегендей, улуусту тренердин сөзүн угат дегендей ушундай дисциплина коюп койгон. Булар баягы өзүнүн күчүн эле көчөдө чыгып алып сынай берген андай жок. Мен муну толук мындай жоопкерчилик менен айта алам. Көчө тынч, айылыбыз деле тынч, бизде криминалдык неме жок. Криминал жагынан айта кетсем баягы мал салып эле уурдагандар эле болбосо, талаада эки жактан жүргөндөр. А так айылыбыз тынч. Бул криминальный баягы эме боюнча да, климат боюнча. Айылыбыз буюрса тынч эле. Рахмат, Мирбек мырза. Эми ал биздин негизги эмебиз Хорошо, мына ошо. Кийинкиси ошо 16-сүрөт менен деле айта кетсеңиз, мына сүрөт эле өзү айтып атат. Ошо жыйынтыктап коеюн анда. Жыйынтыктап коесузбу? Хорошо, анда урматтуу конференциянын катышуучулары. Мирбек мырза, мындай суроо болду да. Берге чатка жазып атышат. Кандай мотивация болду дейт. Ошо менен баягы эмеңизге. Ушул ишти уюштурганга Ишти уюштурганга кандай мотивация болду деп чатта суроо берилди азыр. Мен аны карабай эле бул ноутбукту карабай эле сүйлөй берген турбайм. Тиги мотивация эң биринчиден бул жаштардын өздөрүнүн баягы жүрөгүндө жүргөн эле көйгөй эң биринчи. Анткени кайсы айтып атпадым, мен жана башында айтып өтпөдүм. Кайсы жерде чогулуш болуп, кайсы жерде көчөдө киши чогулса эле тигин жок, бул жок, футбол ойной албайбыз, күрөшкө катыша албайбыз деп. Күрөш, мына башына айтып кетейин. Биздин күрөшчүлөр мына 2012-жылы уюштурулган. Апилка төгүп алып, эски намазканада машыгып башташкан. Апилка төгүп алып. Мына көрдүңөрбү? Андан кийин эски дүкөнгө барып машыгышкан. Андан кийин бир афиша бир эски бетондон турган афишта бар болчу. Ошого машыгышкан. Мына ушинтип жүрүп анан ушундай жашоого келип атпайбыз, ушундай шартка келип атышат да. Мотивация бул көйгөйдөн чыгат негизичи. Анан экинчиден ошо мотивациянын уландысы. Балдарыбыз, жаштарыбыз уже жанагындай мировой ареналарга, мировой биринчи район, анан областной, анан Азиатка, анан мировойго чыгып, жанагынтип жеңишке жетип, анан ошол мотивацияны кийинки жаштарга берип атат да, кийинки поколениягачы. Анан ал биздин балдар кайра ата-энесине мотивация берет экен. Мына биз ушинтип атабыз, бизге дагы кам көргүлө деп. Так что, урматтуу конференциянын катышуучулары, спортко аябай көп бургула. Ошо, сурооңор болсо жооп берем. Рахмат, абдан мазмундуу болду. Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуз болсо, Мирбек мырза абдан терең айтып берди. Суроолоруңуз болсо да, толуктуу суроолор болсо, кайрылсаңыздар. Да. Суроо жокко? Суроо жок болсо, анда сизге рахмат. Абдан жакшы тажрыйбаңыз менен бөлүштүңүздөр. Менде бир суроо да, ишти уюштурууда, жолго коюуда, бул тарифти эсептөө абдан маанилүүбү? Тарифти эсептөө бул тактыкка алып келет биринчиден. Экинчиден, ошол инфраструктуранын эксплуатациясынын келечегин башаты деп койсок болот да. Анткени тариф түзүлүп, ошо негизинде себестоимость жабылып, өзүнүн бюджетин толуктап, айыл өкмөт менен эсептешип, мына ушундай бир порядок болбосо, эсеп каражаттары порядок болбосо, анда иш жүрбөйт. Бирөөнө берип коюу менен иш жүрбөйт. Анан мыйзам да ошого эме кетет да, ошого түртөт, ошо тактыкка. Тариф керек обязательно. Антпесе жанагы каралбай калган имараттар, каралбай калган инфраструктура деген дагы эле каралбай калат. Каражат керек. Обязательно. Жеке жанагы муниципалдык жеке өнөктөштүк деген ушул негизи ушул да. Ошого такалат. Саламатсызбы? Менде суроо бар эле. Аты жөнүңүзү айтып тааныштырып койсоңуз, каяктан берип атасыз суроону? Мен дагы эле Тоостродон, Сары Булуң айыл кеңешинен берип атам. Абдан жакшы иш жасапсыздар. Мунуңуздар сиздерге башка республикага, башка региондорго абдан мындай бир мотивация бере турган иш экен. Анан менде бир суроо болуп атат да, ушуну ишке ашырууда жергиликтүү бюджеттен алдыңыздарбы же кошумча грант тарттыңыздарбы? Ушул мени кызыктар кылып атат да. Хорошо, сразу жооп берейин. Эң биринчи айыл өкмөт өзү шарт түзүп алды.
каралбай калган бескозный жерди баланска алып, анажа бузулуп калган пилораманын дубалын бузуп туруп, ошол жерге мамлекеттик түрткү берүүчү грант бар го, Steam грант. 3 миллион сом утуп алып, ошо 3 миллион сомго ошону салды. Имаратты. Анан ошо имаратты эксплуатация кылып бирөөнө багы бериш үчүн жанагындай иш-чараларды кылыш керек экен. Конкурс уюштуруп, жанагындай кишилерди тартып, тарифтерди уюштуруп берип ушундай. Ол андан кийин жеке адам өзү иштетип берет андан кийин. Калкалабайт, наоборот, оңдоп турат деген. Андан кийинкисинде уже баягы имаратты салып бергенден кийин уже айлык өкмөттүн чөлтөгүнөн акча чыкпайт. Наоборот, жана ижара акчасы түшүп турат өкмөткө. Ооба, аны түшүндүм, аны жакшы түшүндүм. Ошо баш жагын кичине түшүнбөй, кичине кечирээк кирип калдым эле да, рахмат. Ийгилик кылайт, рахмат. Рахмат. Айыл өкмөт биринчи шарт түшпөш керек экен. Дагы суроолор? Рахмат. Урматтуу катышуучулар, анда биз программа менен кетсек, кийинки Мирөк Бегебиз берди баарын мазмунду терең түшүндүрүп берди. Калган немелериңиз болсо чатка жазсаңыздар, болсо ошол жактан да карайлык. Хорошо. Мирөк, рахмат сизге. Рахмат баарыңарга. Хорошо. Анда болсо кийинки презентация бул биздин Нарын шаарында болгон ийгиликтүү тажрыйба боюнча. Нурзат айым, бар болсоңуз сөз сизде. Кийинки презентаттар. Саламатсызбы? Саламатсызбы Нурзат? Сөз сизде. Урматтуу Нурзат айым, сиздин презентацияңыз боюнча сиз угубай атасызбы? Алло, саламатсыздар, барсыздарбы? Мен бармын. Бар болсоңуз сөз сизде, анда сиздин презентацияңызды угалык, көрөлүк. Сиз тажрыйбаңыз менен бөлүшпөйсүзбү? Сиз угулбай калып атасыз. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары? Угулдубу? Угулуп атат. Урматтуу катышуучулар, презентатордон башкаларыбыз микрофондорду өчүрүп койсок, тоскоолдук кылбай. Угулуп атат, Нурзат айым, угулуп атасыз. Баштай бериңиз. Урматтуу катышуучулар, бул жерден Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары? Жогоруда эки презентация аябай жакшы даярдалыптыр. Бираз презентациямагы эки маалыматтарды кошуп айтып берем. Мен телефон менен кошулуп аттым эле. Биз Нарын шаарында быйылкы жылы Угулбай атат, что связь начар болуп атат көрүнөт. Нурзат айым. биз
Шаарыбызда быйыл жакшы бир ийгиликтүү ишке ашкан долбоор катары шаарыбыздагы жашылдандыруу маселесин сиздерге тааныштырайын дедим. Анткени биз жашылдандыруу маселеси биздин шаарыбызда корч көйгөйлүү маселелердин катарында турат азыркы учурда деле. Эмнеге бизде парк скверлерибизде көчөлөрдүн боюна декоративный катары айдалган баардык жашыл массивдерибиздин көпчүлүгүндө кара бактар айдалган. Анан бул көп жыл мурда айдалып, көпчүлүгү алмаштырууга кыйып алмаштырууга жатат. Өсүүсү токтоп, карып калган бактар деп эсептелинет да. Анан быйыл биз ушул угулуп атат да, карып калган бактардын ордуна көбүнчөсүн жана ийне жалбырактуу кышы жайы жашыл болуп көрүп берип турган көчөттөрдү массалык түрдө отургузууну колго алдык. Муну менен биз шаарыбызды кышы жайы жашыл кылып көрсөтөлү деген идея максат коюлду. Алгач жумушту эмне менен баштадык? Жумушубузду өзүбүздүн президентибиздин, министрлер кабинетинин төрагасынын жана ошондой эле жергиликтүү кеңештин, анан Нарын шаардык мэриясынын атайын иш пландарын, токтомдорун аткаруу менен баштоону туура көрдүк. Ушулар деле ушул документтерди аткаруу максатында биз жашылдандыруу ишин быйыл только көк карагайларды, ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдү, бактарактарды айдоо менен ушул иш кагаздарды, документтерди ишке ашыралы деп чечтик. Биздин ийгиликтүү катары тааныштыргыбыз келген тажрыйбабыз, биз ушул ишке жергиликтүү тургундарыбызды активдүү катыштыра алдык. Массалык түрдө активдүү катыштырып, ошол жергиликтүү тургундарыбызды инвестор да кыла алдык ушул тажрыйбабызга жана алардын кол күчүн, кара күчүн да алдык. Кантип биз ушул иш планыбызды түзүп эле баардык мекеме ишканаларда иштеген кызматкерлерге чыктык. Ошто бизде жергиликтүү бюджетибиз жетпейт. Нарын шаарын жакшы бир жашыл шаар катары көпчүлүккө көрсөткүбүз келип атканын тааныштырып, буга бирок бизде каржы маселеси аз болуп атканын, биздин каражатыбыз менен бул максатыбызга жетпейт экенин айтып, бизден жогору турган бийлик өкүлдөрүнө кайрылдык. Баардык шаарыбызда иштеп жаткан кызматкерлерге кайрылдык. Алар өз чөнтөктөрүнөн каржылап берсе деген ой менен кайрылып, колдоо таптык. Баардык шаарыбызда иштеп жаткан мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, мугалимдер, медиктер, баардык кызматкерлер ошо чөнтөктөрүнөн 500 сомго чейин каражаттарын чогултуп беришип, эме карагайлардын баягы Нарын шаарында өсүп кете алган, өлүп калбай өсүп кетчү көчөттөрдү алууну максат кылдык. Бул деген 1,5 метрден 2,5 метрге чейин турган көк карагайлардын көчөттөрүн алып келип отургузсак, значит бул өсүп кетет деген ой менен ошондой карагайларды сатып алууга каражаттарды чогулттук. Булар документтерди кабыл алынгандан кийинки демонстрацияны кыла атасызда, сиз дагы өткөрүп берсеңиз. Ошентип биз каражаттарын чогултуп эле жаткан учурда бирге эле кайсыл жерлерге көчөттөрдү айдайбыз деп пландап алып, ошо планыбызга жараша орундуктарды даярдай баштадык. Буга чейин көп кабаттуу үйлөрдүн алдында деле шаарыбызда мындай каралбай турган жерлерди аныктап чыктык. Жаңы көчөттөр үчүн аларды тазалап, анан жана лумкаларды казып даярдап баштадык да. Буга өзүбүздүн шаарыбыздагы жашылдандыруу ишканабыз аябай күнү түнү иштеп тартылды. Андан сырткары кызматкерлерди дагы тарттык да. Ушул лумкаларды массалык түрдө казалы деп атабыз, казышып койгула деген сыяктуу биз ооз-эки кайрылуулар менен эле жарандарыбыздын, кызматкерлерибиздин күчүн алдык. Бул жергиликтүү бюджетибизден 1 миллион сом
жазгы жашылдандырууга каражат каралган. Бул жыл сайын ушундай каражат каралат. Жыл сайын бул кете берүүчү программа, жыл сайын бөлүнө берүүчү акча болчу. Бирок бул ушу буга чейин өзүнүн натыйжасын көрсөтпөй келген да. Ошон үчүн биз жанагындай көпчүлүк жашоочуларыбызга кайрылып, жардам берүүлөрүн суранып, колдоо таптык. Ишкерлерибиз аябай жакшы колдоп берди. Ишкерлерибиздин алды 200 миң сомго чейин каражат салып, ошо жашылдандырууга көчөттөрдү сатып беришсе, жүздөгөн көчөттөрүбүздү арты 15 көчөткө чейин сатып берген ишкерлерибиз болду. Өздөрүнүн каражатынан эле биздин Нарын райондук Токой чарба башкармалыгынан ушу Тяньшан көк карагайларын алып берип атышты. Алып эле берип коюп бостон булар өздөрү дагы отургузуп берүүнү колго алышты. Ошол эле учурда дагы ишкерлерибиз болду. Биз муну өстүрүп беребиз, аягына чейин карап өстүрүп беребиз, айланасын тосуп, камкордук кылып беребиз деген ишкерлерибиз болду. Учурунда бул иш-чаралардын баардыгына биздин шаарыбыздын мэри дагы катышып, убактысын бөлүп, көк карагайларды отургузуу иш-чараларына анан колдоо көрсөтүп аткандарга өзүнүн ыраазычылыктарын билдирип атты. Мында өз көчөтүңдү отургуз деп дагы биз кичинекей бир акция уюштуруп жибердик. Ушул акциябызга биздин окуучуларыбыз, студенттерибиз, мугалимдерибиз активдүү катышып беришти. Ошол эле шаарыбыздын биз отургузуп бер деп көрсөткөн аймактарыбызга эмес, өздөрүнүн үйлөрүнө, мектептерине, бала бакчаларынын айланасына ушу өздөрүнүн көчөттөрүн бир штук болсо дагы өздөрү сатып алып, өздөрү отургузуп, өздөрү багып атышты. Бүгүнкү күнү ушул көчөттөрүбүз Кудай буйрса өсүп, бой тиреп жакшынакай болуп көрүп берип келе жатат. Биз ушул Нарын шаарын жашыл шаар кылабыз деген демилгебиз менен, алдыга койгон максатыбыз менен эмнеге жетиштик? Шаарыбызда жаңы 3 сейил багы пайда болду. 64, анан жаңы жол жана Шаарча деген аймактарыбыз бар. Ошол жерлерге жалаң көк карагайлар отургузулган сейил бактары пайда болду. Бул жерге азыр бүгүнкү күнү баардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү жумшоо менен камкордукка алып жатабыз. Ошол эле учурда кожолукка берилип, атайын камкордукка алынып жатат да, атайын адамдар бөлүнгөндө алар сугарып, ошо жанагы мал жандыктарынан коргоп жатышат. Бул сүрөттөрдө кадимкидей 64 өлкөмү биздин казыяттагы дин кызматкерлерибиз, шаарыбыздагы булар дагы ошо карап турбастан, биз дагы бул силердин демилгелериңизге кошулабыз деп өздөрү алып келген көчөттөрүн өзүлөрү отургузуп берип жатышат. Кийинкисин кое берип койсоңуз да. Ошо бул иштердин мына могул сиздер сүрөттөн көрүп турган жерлердин баардыгы тең баягы мурда каралбай бул жерде уже өсүп, кадимкидей эски Токойго айланып калган жер болчу. Мына могу экинчи кийинки сүрөттө ушул жерге биздин шаардык мекеме кызматкерлери өзүнчө бөлүнүп алышып, өздөрү алган көчөттөрүн өздөрү айдап жатышат да, отургузуп жатышат. Атайын жазында бул апрель айында болгон окуя болчу. Баардыгы чогулуп алып келген көчөттөрүн отургузуп берип, Нарын шаар мэриясы тарабынан көрсөтүлгөн жерлерге отургузуп беришип, анан ушул эле жердеги биздин бала бакчабыз, ошол жерде жашоочулар ушул жерге түптөлгөн сейил багыбызды учурда карап, камкордукка алып жатышат. Муну менен ушул көчөттөр менен эле Нарын шаарына тартылган инвестициянын көлөмү 3 миллион сомго чукулдады. Могул сиздер көрүп турган сүрөттөрдө мынакей бизде таза суга суусу жетпеген аймактарга атайын тамчылатып сугаруу системасын коюп, көчөттөрүбүздү өстүрүп жатабыз. Бул жерге мурда суга суу жетпейт деп таштанды басып каралбай жатчу эле. Быйыл ушундай бир жашыл массивге айланды.
Анан дагы бир кийинки сүрөтүбүздө водовоз менен сугарып жатабыз. Биздин боюна айдалган бийлик катары достук кызматташтык мамилесин түзүп дагы бир ушундай жакшы бир ийгиликтүү акцияны ишке ашырып алдык. Анан ушул суу жетпеген көчөттөргө сууну жеткирүү тажрыйбалары да булар водовоз менен жана тамчылатып сугаруу системасы менен. Бул дагы бир жакшы бир тажрыйба. Бул сиздер сүрөттөн көрүп жатасыздар. Биздин жарандарыбыз көчөттөрүн сатып беришти өздөрүнүн каражаттарына. Андан сырткары отургузуп беришти жана ирригация ошол көчөттөргө суу жеткирүү маселесинде дагы өздөрүнүн жардамдарын беришип, кол күчү менен ирригация системасы сиздер көрүп турасыздар сүрөттөр баардыгы тең биздин кызматкерлер, булар Нарын шаарык мэриясынын Нарын шаарындагы баардык мекеме ишканаларда иштеген кызматкерлер өздөрү ушу учурларын убактыларынан бөлүшүп арык казууга чыгып берип атышат да. Бул дагы жергиликтүү жашоочуларды ошо шаардагы көйгөйдү жөнгө салууга тартуу жана катыштыруу болуп эсептелинет. Биздин шаардык тургундарыбыз ошол биздин идеяларыбызга өздөрү дагы катышып беришет да. Значит, баягы жергиликтүү маселени чечүүдө не только жергиликтүү бийлик эле иш алып барат же жергиликтүү акчанын эле бюджеттин эле эсебинен иш алып барат деген түшүнүктү баягы жокко чыгардык да. Буга баарыбыз ушул жерде жашап аткандардын баары тең катышып, баары тең ушул көйгөйдү чечүүгө катышса болот деген маселе болду. Мынакей сиздер көрүп турасыздар, баардык ушу быйылкы эле жылды жашылдандыруу иштеринин алкагында жалпы 7120 метр арык казылса, мунун ичинен 5900 метр арыкты ушу кол менен казып атабыз, техника менен казып атабыз да. Муну менен биздин шаарыбыздагы жашылдандыруу маселеси жакшы бир ийгиликке жетишип алды. Буга чейин бул аябай чоң көйгөйлөрдүн бири болчу. Буюрса бул тажрыйба учурда дагы ишке ашып жатат. Дагы алдыда бул шаарыбызга буюрса көптөгөн жашыл массивтерди көбөйтүп, ирригацияны толук ишке ашырып алалы деп атабыз. Буга чейин могул арыктарыбыздын баары таштандыга толуп, уже жер менен жер болуп, мындай арык бар экени же жок экени айырмасы билинбей калган болчу да. Бул жумуштарга биз ишемби, жекшемби күндөрү чыгып аттык. Кийинкисин көрсөтүп койсоңуз. Бул азыркы учурдагы көрүнүштөрүн койгом бул жерге сүрөттөрдү. Бүгүнкү күнү ушу биздин айдалган сейил бактарыбыздын баары тең жашыл болуп калды. Дээрлик сырттары тозулуп, тосмосун дагы актап сырдап, жакшынакай кылып койгонбуз. Бул боюнча ушул эле слайдка мен атайын эме кошком, ссылка кошком. Ошондон дагы сиздер кошумча көрүп, биздин шаарыбыздагы быйылкы жазгы жашылдандыруу иштери менен кененирээк таанышып алсаңыздар болот. Биз баардык тажрыйбаларыбызды ушу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарында чакырып, көпчүлүккө тааныштырып аттык. Баарын чакырып аттык. Катышыңыздар, жөнөкөй жай тургундарыбыз дагы баарыңыздар катышыңыздар. Шаарыбызда ушундай бир жакшы акция жүрүп атат деп жигертүүлүк көрсөтүңүздөр деп чакырып, ушинтип көпчүлүккө атайын журналисттердин жардамы менен жайылтып жаттык. Нурзат атайым, ушу менен жыйынтыгыбыз болуш керек. Презентациябызды анда суроо жоопко өтсөк. Рахмат, абдан жакшы тажрыйбалардын бири болду. Кийинкисин көрсөтүп койсоңуз, бүттү окшойт эле слайдым. Нурзат атайым.
Рахмат, анан суроо берсеңиздер дагы дополнительно мен жооп берем. Бул жерде чатта берилген суроого уже жооп алынды окшойт да. Кайсы жол менен сугарылат дегенге сиз презентацияда токтолуп кеттиңиз. Ал суроого жооп алды окшойт суроо берген киши. Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуз болсо. Ушул тажрыйбанын алкагында кандайдыр бир суроолор болсо берсеңиздер. Ооба, суроо бериңиздер. Нурзатайым, саламатсызбы? Беккул мырза, микрофонуңузду өчүрүп койсоңуз, суроо бербесеңиз. Беккул мырза, угуп атсаңыз микрофонуңузду өчүрүп койсоңуз. Же биз сизди жакшы укпай атабыз, же сиз суроо бере албай атасызбы? Суроо берүүчүлөр болсо, угуп атабыз сиздерди. Саламатсызбы, Нурзатайым? Саламатсызбы? Мен сизге суроом бар эле. Быйыл жерлерде республиканын баардык аймактарында президенттин жарлыгынын негизинде жашылдандыруу иштери жүрдү. Баардык аймактар, райондор өздөрүнүн деңгээлине, мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жашылдандыруу иштерин жасады деп ойлойм. Бирок бизде бир көйгөй ошо жашылдандыруу жерлерин кайра корук алууда абдан чоң көйгөйлөр жаралат да. Анан ушул сиздер ошол жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин жүргүзүүдөгү сугат иштерин айттыңыз, аны жанагы тамчылатуу жолу менен алып атабыз деп, ушунун корук иштерин кандай кылып уюштуруп атасыздар? Мисалы үчүн жана парктарды уюштурууда аны мейли корук алсаңыздар болот. Эми тоо боруна жайгаштырган нарын шаарын негизинен билебиз баарыбыз, мал киндиктүү жер. Нары бери өткөндө көрүп калабыз, көбүнчө малдардын талаада жүргөнүн. Эми ошол жанагы тиккен ийне жалбырактуу карагайларыңыздардын келечектеги ошол жыйынтыгы кандай болот? Шаарыбызда мал аябай көп, коптонуп атам да. Аны ошо корук иштерин кандай кылып уюштуруп, келечегине кандай план түзүп атасыздар деген гана суроом да. Сиз айткан сурооңуз бизде аябай чоң көйгөй. Биздин шаарыбыз шаар жергеси болгонуна карабай мал баккан жарандарыбыз аябай көп. Анан биз ушул иш аракетти баштаганда эле көбүнчө сиздер өстүрбөйсүңөр, бул деген курап калат, суу бербейсиңер, малдарга жедирбейсиңер деген сын пикирлерди аябай уктук. Жылда акча коротосуңар, бирок баягы деле карабайыңар өспөйт деген жергиликтүү жарандар сындап атышты. Биз бирок өстүрөбүз деген аябай бир неме менен, сезим менен болбой айдадык. Анан дароо корукка алдык. Жергиликтүү бюджеттен акча карап, атайын коруктарды сатып алдык, тосмолорду. Андан сырткары биздин демөөрчүлөрүбүз корук сатып берип, аны коруганга дагы катышып, анан сырттарын атайын марафондагы дагы бир марафон уюштура калдык, атайын тазалык марафону деп тазалык марафон уюштура калып, ошого дагы деле биздин нарын шаарыбызда жашаган, иштеген кызматкерлердин каражатын пайдалануу менен тосмолорду тосуп, анан сырттарын сырдап, мындай көркөмдөп алдык деп айтсам болот, жаңылбайм. Буга баардыгы эле ошол өзүбүздүн эле ошо майда ички тургундарыбыз, иштеген кызматкерлерибиз каражат чогултуп, инвестор боло калышып, чакан инвестор боло калышып, азыр бүгүнкү күнү биз айдаган көчөттөрүбүздүн дээрлик баардыгы камкордукка алынып, корулганда. Атпесек, сиз айткандай бизде мал жандыктар аябай көп, ошо көйгөй болуп келген. Деле бир көчөттөрүбүздү уурдатып ийебиз, же талкалатып ийебиз, же сугарбай, карай албай калабыз. Быйыл болсо ушундай бир жакшы көчөттөрдү өстүрөлү деген актуалдуу маселелерибиздин катарына коюп алып карап атабыз. Баарыбыз тең ушуну өстүрөлү, жакшы кылалы, өсүп кетсин. Кийин жергиликтүү жашоочулар ушул жерге коопсуз болуп, ысыкта салкындап бир сейилдесин деген ой менен
камкордукка алып карап атабыз. Рахмат, ийгилик каалайм. Рахмат сизге дагы сурагыңызга. Урматтуу катышуучулар, дагы толуктуу иретинде суроолоруңуз болсо, Нуржан Тайымова суроо берсеңиз. Суроолор жок деле болуш керек анда. Анда болсо бүгүнкү иш-чаранын программа боюнча 3 мыкты тажрыйба менен тааныштырмакпыз. Алардын баарыңыздар көрүп өттүңүздөр. Кандайдыр бир суроолор болсо чатка жазып, кийинки ушундай биздин онлайн тажрыйба алмашууларда кандай программаларды көрүңөр келет, ошону да жазып кайрылып кетсеңиздер болот. Андан тышкары мына жергиликтүү колдончу башкаруунун органдарынын жүктөлгөн 24 милдеттердин жергиликтүү маанидеги милдеттердин, маселелердин бирден бир бүгүнкү күндө биз биринчи пунктунда тиешелүү аймактык экономикалык өнүгүшүнө камсыз кылуу, ошондой эле инвестиция жана гранттарды тартуу боюнча ошого бир токтоп кеттик деп ойлойм. Жалпы пайдалануучу жерлерди көркөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча бир пунктуна токтоп кеттик. Бул 9-пункт болуп саналат. Негизи эле бүгүнкү күндө биз 3 тажрыйба менен 3 кандайдыр бир жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү жолдорун көрсөтөлү деген планда аракет койгонбуз. Эми бул боюнча суроо жооптон жана презентациядан абдан көп маселелер каралды. Кызыктар болсоңуздар, Суроо берсек болобу, эгер туура кабыл алсаңыз. Бериңиз, атайын уюштуруп атабыз. Бериңиз, суроо жооп. Эмилде мен бир суроом бар да. Кимге берет суроону? Сизге берет элем да. Бизде көбүнчө жана 24 маанидеги жергиликтүү маселелерге кирбейт, бирок баары бир экономикалык айыл чарбасын өнүктүрүүдөгү айыл өкмөттөрдүн бирден бир приоритеттүү маселелерине кирген бир жайыт маселеси болуп атат да. Мен сиздерге ушул сунуш кылып сиздерден сурайт элем да, ушул жайыт маселесин өнүктүрүүдө ошонун үстүндө кандай иш тажрыйбалар болуп атат, ушулар боюнча биз менен бир тажрыйба алмашсаңыздар жакшы болот эле. Жайыттагы жакшы ийгиликтүү тажрыйбаларды көрүңөр келет экен да, туура түшүнсөм. Ооба, ушул боюнча өтө көйгөйлүү маселелер көп да. Анан чындыгында ушул боюнча бир тажрыйба алмашуунун үстүндө бир онлайн ушундай немелерди семинарларды өтүп берсеңиздер бизге абдан жакшы болот эле да. Карса сиздин сурооңуз тереңинде биз дагы бир иш-чараны өткөрүп көрөлүк, анан кийин толугураак дагы маалымат беребиз. Ушундай эле болгон сунуштарыңыз, суроолоруңуз болсо. Сезим, презентацияны өчүрө бересизби? Урматтуу катышуучулар. Суроолоруңуздар болсо. Данияр, суроолор жок болсо аяктай бербейсизби? Жок, бир-эки жолу сурап көрдүк. Рахмат, Айнура. Бүгүнкү күндө эми биз ошол 3 тажрыйба менен 3 бөлөк тармактагы өнүгүүлөрдү көрсөтөлү дегенбиз. Сиздер берген бүгүнкү күндө биздин катышуучуларга ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө бул Айдаралиев Искендер агайга, Кадыралы Алымовичке, ушул кишилер келип бүгүнкү күндө биздин катышууда катышып өзүнчө көрүп коштуңуздар. Бүгүнкү күнү убакыт бөлүп, ар бир жерлерден биздин ийгиликтүү тажрыйбаларды үлгү катары алабыз деген катышып аткан катышуучуларга да ыраазычылык билдиребиз. Кийинки дагы силер сунуштаган темаларды дагы карап көрөлүк. Кийинки онлайндарда мүмкүн ал темалар дагы катышып калышы мүмкүн. Ошондуктан баарыңарга катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Иштериңиздерге ийгилик. Алдаган ой максаттарыбыз иш жүзүндө ийгиликтүү аша берсин. Жалпы элибизде тынчтык болсун. Жакшы алыңыздар, сак саламатта болуңуздар. Саламаттыгыңыздар, рахмат. Рахмат сиздерге дагы, ишиңиздерге ийгилик. Ушундай иштеп аткан иш тажрыйбаларыбызды жок онлайн түрүндө алмаштырсак дагы ар бир жердеги иштердин ийгиликтерин чагылдырып, ошо жердин өнүгүшүнө, элибиздин бир туура бир көз карашына жакшы самал кошот болушубуз керек. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жакшылыктар көп боло берсин.
Рахмат Венер эже. Эгер суроолор болуп калса, Даниярдан алып телефондорду сурай берсеңер болот, жооп бере беребиз.